Bir bala var eкен. Jaguar деген машина алып тур тугандар. Jaguарды алып көчөдө чалкалап айда баратса, кымбат машинаны алып бараткан адамдын машинасына бирөө таш менен урат экен. Дароо машинаны токтотуп, таш учуп келген жакка чуркап түшөт экен. Түшсө бир жаш бала экен да. Ылдыйдан чуңкурдан туруп таш атып тур баягы машинасына. Баягы баланы жакадан кармап аяка көтөрө деген, бияка көтөрө деген бул машинаны неге урдуң бул машинаны? Краскасын көчүрдүң. А бул машина сенден кымбат. Атаң экөөнү косса эм кымбат бул. Төлөй албайсың муну деп баягы бала ушундай жемелесе баягы кичинекей бала мен атайла урмадым. Аны ол жерде чуңкурда каляскада менин акам жатат. Майып ушул жерден алып түшүп баратып чуңкурга кулап түштү. Өзүм көтөрө албадым, оңдай албадым. Чакырсам эч ким жок, анан сиз өтүп бараткан экенсиз, машинага таш менен бир урдум. Жардам берсин деп урдум мен сизди дейт экен. Караса чындыгында чуңкурга каляскада акасы менен майып адам 2 фут иштебейт экен, түшүп калган экен тугандар. Кичинекей бала чыгара албайт экен баягы. Анан баягы калясканы чыгара деген, баягы баланын пешинесинен өп кеде деген тугандар. Ягуарга машинага таш кийип келген жери бар го, краска өскөн жери айтат. Ошол жерди мен жаматпадым дейт. Краскаламадым дейт. Не үчүн? Мен ушунчалык даражага жетип калдымбы? Адамдар мени жардамга чакырганда таш менен уруш керекпи? Не үчүн мен көзүм менен бул адамды көрө албаймын? Менин жардамым керек болгон адамдарды мен эмнеге издебеймин? Мен эмнеге көзүм менен көрүп өзүм барып жардам бере албаймын? Мени таш менен уруп чакырыш керекпи деген нерсеге таасирленип туруп, баягы таш тийген жерди жаматпадым дейт тугандар. Адамдар бизди уруп чакырбасын жардамга. Өзүбүз көзүбүз менен көрүп колубузду созуп барайлы. Аллахтын алдына ийгиликке жетебиз. Амин.